урматтуу мекендештер, урматтуу жүрөгү мээримге толгон жоомарт берешен инсандар. Биздин Ак ниет аманат коомдук фондунда өтө өзгөчө күн санап жаңылыктар болот. Аны баардыгыңыздар көрүп атасыздар, көрүп атасыздар. Урматтуу мекендештер, эми иште ар бир жумушта сын болот экен. Бирок ошол сынга дагы көрмөксөн болуп өтүп кетсең, анда дагы башкача сөздөр болот экен. Тоготпогондой болот, же жана башка болуп атат деген. Эми сөздөн ишке өтөлү туугандар. Болуп аткан ишке сынды айтууну токтотолу. Мисал айтканда, мына азыр Оштон усталар келди. Биздин муктаждар комплексинин ашкана бөлмөсүнө мына момундай заманбап, мына көрүп атасыздар, момундай очокторду салып берди. Азыр буга дагы сындасак болот. Бардык сындаса болот, сындай. Бирок ушул нерсе биздин колубуздан келе ушул очокту мисал жасаш. Келбейт албетте. Келбеген үчүн мына ушул атайын алыстан чакыртып, биздин ушул очок жасагандарды көрүп, мага ушундай жасап бергиле деп, мындай кооз видине дагы, анан эконом жагына дагы жакшы жасап берсин деп, Оштон усталарды чакырып, сонун очок бүтүрүп берип отурушат. 3 күн иштешти. 3 күндө 1, 2, 3, 4, 5, 6 көздүү очок болду. 5 көздүү мойкасы менен 6-чы көз. Мына көрүп атасыздар, урматтуу мекендештер. Менин ол жанымда турган жаңы эле азыр от жагып бардыгын текшерип көрдүм. Мен башта ушундай келишкенбиз, бул усталарды айткан, өзүбүз жагып текшерип берип кетебиз деген. Эч биринен бир дагы түтүн чыккан жок. Мына азыр бир паста эле ушу кагаз менен эле ушундай кичинекей отун менен жактык, бир пастама суулар уже кайнай түштү. Ысыктыгы Кудайга шүгүр. Эми чоң казан бардыгы 5 тең жактык. Түтүн чыгып атат, түтүн чыкка жок. Эконом жагында эле эми алдыда дагы азыр эртерээк макта берсек, эртерээк болуп калат. Ошон үчүн дагы алдыда тамак ашына иштетип көрүп, дагы Кудай бурса сиздерге жообун айтабыз. Урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, ушул 3 очокко себепкер болгон бир агабыз бар. Өзү Россияда эмгектенет. Мына ушул агабыз 35 000 рубль аманатын салган. Ушул 3 очокко канча расход кетти деп кээ-бириңиздер таң калсаңыздар керек. Кече күнү эфирден бирөө сүйлөп атса, 4 көздүү эле очок экен, $1000 ашык акча кетти десе, мен таң калып аттым эле. Мына мен азыр жасаттым, ушул материалга эле, материалына, кирпичинен баштап, казан, очок, эшик, темир, тезек бардыгына чейин, урматтуу мекендештер. Материалы жалпысынан 45 000 сомдук материал кетти. Бул жерде биз кафелин кыла элекпиз ошо. Кафели дагы бир 10-15 квадрат кафел кетет экен. Устанын кызмат акысы дагы бир топ болот экен. Кыскасы, андан сырткарына эле азыр 45 000 сомдук материал кетти. Эми кызмат акысын айтып кое беришим керек. Көп инсандар ишти бөлүшкөндөн кийин кызмат акысын деле айтып койбойсуңарбы деп көп инсандар сурандыңыздар. Бул усталар ар бир көзүн, ар бир точкасын 3000 сомдон жасайт экен. 1, 2, 3, 4, 5 көзүн 3000 сомдон 15 000ге жасады. Мойкасы тең жарым болот экен, ошондо бул жер 16 жарым болот экен. 16 000ге жасап беришти. Мына ушул азыр 3 очокко жалпысынан 61 000 сом кафелине сырткары расход кетти, иншалла. Устакелер, биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун муктаждар комплексине 3 күн бою конок болдуңуздар. Кудай кааласа сонун иштерди жасап бердиңиздер. Кылчаке өзүңүз каяктан болосуз? Мен ошо болсо Араван районунан болом. Аравандан болосуз. Ушул иш менен канча жылдан бери шуулданып эмгектенесиз? Ушул очок жасап 1,5 жыл болду. 1,5 жылдан бери. 1,5 жылда ушинтип үйрөнүп алдыңызбы? Өнөр бар экен. Устазыңыз ким устаз? Устазым бул баланын атасы Абдывахит деген устам бар. Абдывахит деген, бая мен сүйлөшкөн устаге. Сен сүйлөшкөн уста. Устаптан шакирт өтөт болуп? Жок, өтө элекпиз. Баласын сизге кош берип, уста болуптур да. Баласы мага шакирт. Жакшы. Кыйналып атсыздарбы? Жок. Бизден кемчиликтер болбодубу? Рахмат. Анча-мынча кемчиликтер болгон болсо, банда туура түшүнүү менен кабыл аласыздар, Мына ушул жерге Кудайым буйрук койгон экен. Ушул Жалал-Абадта деле, Сузакта деле бир нече очок курган балдар бар. Ушул очокту деле бир балдар кылып берем деп аткан. Канча балдар жасап берем деп жүргөн. Бирок Кудайым мына силерге буйруган экен да.
Алла Таала силерге буйруган экен, атайы оштон келип ушул нерсени бүтүрүп бериңер. Кудай калса, эң сонун ишке себепкер болдуңар да. Ушул иштин көрдүңүзбү? Уста эмесине, материалына бир адам себепкер болом деп шашты бүгүнкү күндө. Аракет кылды. Себеби ушул жерде 8 үй бүлөгө оокат тамак даярдала турган очоктордун баардыгын мен себепкер болуп калайын деп аракет кылды. Бир эле инсан. Бир инсан 35 000 рубль аманатын салып койду да. Урматтуу мекендештер, бул өтө үлгүлүү иш. Караңыздарчы. Ушул муктаждар үчүн чын жүрөгүнөн кызмат кылып беришти иншалла. Сиздерге чоң рахмат. Очок боюнча бир кыскача комментарий айтып кетиңизчи. Бул мындай очокту канчадан бери саласыздар? Анан кандай стилде очок? Очоктор заманбап очок. Быйылкы жылда март айында биринчи очогубуз ушул өзгөрүш киргизели деп, ошол устам Абдывахит деген устам бар. Ошол өзгөрүш киргизип, интернеттен алып, быйылкы жылда 2020 жыл март айында биринчи жол жасадык ушундай шестигранник деп өзүбүз неме кылдык. Ушундай буш очокту жасап, быйыл гана биринчи очок ушул март айында жасалды. Өзгөчөлүгү бардык жерде размери бар, экономика жагына өтө жакшы. Бул очоктор негизинен шаарга көп жасадык. Шаарда бар жокту сатып алган үчүн, отунду аз үнөмдөш үчүн ошундай экономичный кылып, бардык жери размер менен болгон үчүн ушундай аз отун кетет. Көркү чыккан үчүн бир ишти жакшы кылсаң, биздин таап жей турган, нан таап жей турган ишибиз ушул болгондуктан ар бир очокко өзгөрүш киргизишке аракет жасайбыз. Нан таап жегенибиз ушул болгондуктан бирөө көрсө бирөөнү жактырып, ошо клиентибиз көбөйсүн деп ар жерде өзгөрүш киргизип, колдон келишинче клиентке жага турган кылып жасайбыз. Бул жагы ушул көрүп турасыздар, эми колдон келишинче жасадык. Көбүнчө эмнесине маани бересиздер очоктордун? Очоктун көбүнчө эми түтөбөшүнө, отун аз кетишине, көркүнө эми кандай болсо дагы уже жасай турган болуп калдык, Кудай кааласа. Көркү клиентке карап жасалып кете берет. Көбүнчө ушул түтөбөш керек. Любой клиент айтат бул нерсени. Түтөбөсө анан аз отун кетсе деген, бул шаарда эле эмес, айыл жеринде дагы ушул сөздү айтып калышты азыркы күндө. Ушул отундун аз кетишине анан кийин көркүнө эми ошол клиенттин өзүнө карап жасай беребиз. Анан дагы бул очокторду көбүнчөсү кандай жерлерден силерге заказ түшөт? Мисалы үйлөрдөнбү? Анан айрыкча ашкана, тойкана дегендер көбүйүп кетти, ушундайларга жасайсызбы? Тойканага жасай элекпиз. 1,5 жылдан бери иштеп атабыз. Ресторанга жасадык, кичине чайкана немелерди, кафелерге жасадык. Кафелерге жалып болгон жок эле бир. Кудайга шүгүр, 1,5 жылдан бери очок жасап, мына быйылкы жылда Бишкекке чейин барып келдик. Мына ушул Димиталь экөөбүз Бишкектен бери жасап келдик. Быйылкы жылда 2020 жылы бүт ушундай формада очок жасадык. Дагы бир суроо, ушул канчанчы очогуңуздар? Быйылкы эсебин билбейм. Примерно. Эсебин айтам. Бир айда канча очок саласыңар? Кыскасы 4 көздүү болот, 2 күндө бүтөбүз. Мындай средний алганда бир жумада 2 очок бүтөт. Потому что бир очоктон кийинки очокко барып, местасын табып, материал алганга бир күн убакыт кетет. Ошондо бир жумада 2 очок жасайбыз да. Түшүндүм, Кылычеке. Азыр эл көрүп атат, мекендештер көрүп атат. Мени эртең дагы сиздин номериңизди менден көп адамдар сурашат. Ушул номерин алып берчи, номерин берчи, мен да очок салдырат элем. Az көпчүлүк үйүнө ушундай очоктор салып калды. Өзүңүз эле ушул жерден элибизге номериңизди таштап койсоңуз жакшы болот эле. Номериңиз канча? Берсек болот. Эгерде номер керек боло турган болсо, азыр немелер көп. Билайн 0771 87 85 85. Ошка керек боло турган болсо 0708 28 85 85. Ушул номерлерге кайрылсаңыздар, кызмат кылып беребиз. Кудайга шүгүр. Эми элдин кызматын кылабыз деп жүрөбүз. Рахмат. Медет сага дагы Алла разы болсун. Ушунча жакшы ниеттер менен ушунча 8 үй бүлөгө үй салып, ушул жакшы ниет менен ушун неме кылтасың. Ушул биздин салган очок, ушул 8 үй бүлөгө кереги тийген очоктордон болсун. Сага 2 дүйнө Алла разы болсун. О дүйнө бу дүйнө бактылуу бол. Рахмат аке, Алла разы болсун. Жакшы сөздөр болду.
сонун ишке себепкер болдуңуздар. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Өзүңүз айткандай тапканыңызга Кудайым берекесин берсин. Мына ушу менен нан таап жейбиз атасыздар. Мына ушул менен тирлик кылабыз атасыздар. Кудай кааласа дагы да өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Көптөгөн инсандардын ушундай очокторун мындай айтканда жайлап, бажарып, мазасын чыгарып жасай бериңиздер. Кызматты кыла бериңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Дагы да бул башталышы. Мен дагы сизге көп кайрылам иншалла. Рахмат. Алла разы болсун баарыңыздарга. Чоң рахмат. Жалпыңыздарга рахмат. Жакшылыктарда дагы да жарышалы көрдүңүздөрбү? Канча инсандар ушул нерсеге себепкер болгулайын деп аракет кылды эле, бирок бир эле адамга ушул иштин бардыгын буйруп койгон экен. Жогоруда бир эжекебиз бүт казан табак идиштерин алып келгенге, мына ушул казандарын алып келип, бул жерге тамагын бышыра берет. Кыскасын айтканда, бул жерде мына самовар боло берет, бул жерде саман кыла берет. Бул жакта чоң эмелери болот. Бул жерге койка коюлат. Негизгиси биз дагы бул жерге плита коюп беребиз деп атабыз. Эки көзү газ менен, эки көзү электрический иштей тургандай. Качан от жок болгон маалда электрический жактан дагы тамак ашын бышыра берет. Анан биз бул очоккананы, ашкананын алдын тособуз. Бул жер кадимки ошол чайканалардагыдай ашкана болот, жабылат. Бүт семьялар ушул жерге чыгып, оокат, тамак ашын бышырып, өздөрүнүн тирлигин өткөрүшөт иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жакшылыктарда көрүшкөнчө. Салам алейкум.